Өтүп бара жаткан жумада улуттук коопсуздук кызматы тарабынан Крим авторитет Рысбек Акматбаевди мыкаачылык менен өлтүргөн кылмыштын бети ачылды. 100 жашка чыккан согуштун ардагери оорукананын улагасында бир күн жатып калды. Окуя Сузак райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жүз берген. Кайрадан Бишкек абасы кир шаарлардын сап башына чыкты. Борбор кала канткенде ыштан аарылат. Ал арада кыргызстандык куткаруучулар Казакстанда жол тыгынында калган 200 кыргызстандыкты куткаруу иштерине катышышты. Аскарбек Шадиевке таандык Баткен Комфорт базарынын башкаргандар кармалды. Алар мыйзамсыз акча чогултуу, өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу фактыларына шектелүүдө. 12 декабрда Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү мамлекеттик деңгээлде белгиленди. Алып калемгер бул жылы 95 жашка чыкмак. Өтүп бара жаткан жумада мындан башка да кандай жаңылыктар жүз берди? Жума хроникасы кенен токтолсун. 11 декабрь дүйшөмбү. Кыргызстан Баткенден башталат. Баткен өнүксө өлкөбүз өнүгөт. Өлкө башчы Садыр Жапаров 2 күндүк иш сапары менен Баткендин чек арадагы айылдарына барды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катуусунан кийин ири базар ээлери соода орундарын арзандатуу иштерин жүргүзө баштады. Маркум Камчы Көлбаев менен Райымбек Матраимовдун мафиясына байланышы бар 180ден ашуун киши мамлекеттик кызматтардан алынды. Аскарбек Шадиевке таандык Баткен Комфорт базарын башкаргандар кармалды. Алар мыйзамсыз акча чогултуу, өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу фактыларына шектелүүдө. 12 декабрь шейшембе. Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Якимов жолугуп, Кыргыз-Тажик чек арасынын 90%дан ашууну такталды. Бишкектеги Дордой базарында салык жыйноого жооптуу болгон 4 кызматкер ишеним жоготкондугуна байланыштуу жумуштан бошотулду. Кызамыкка каршы эмдөө албаганы үчүн Жалалабадда 1 жаштагы бала чарчап калды. 12 декабрь Кыргыздын белгилүү жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү, адабият майрамы. Мындай маанилүү датага байланыштуу Бишкекте алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы белгиленди. 13 декабрь шаршембе. 100 жашка чыккан согуштун ардагери жандандыруу бөлүмүнүн коридорунда бир күн жатып калган. Окуя Сузак райондук ооруканасында жүз берди. Жерге болгон ижара акысын арзандаткан базар комплекстердин саны өсүүдө. Дээрлик Чүй облусундагы чакан жана ири базарлар ижараны 30%га төмөндөткөнүн УКМКдан маалымдашты. Сузак районунун Ынтымак айылындагы негизги көпүрө бузулгандан бери айдоочулар менен тургундардын наразычылыгы күч алды. Себеби убактылуу курулган өтмөктөн өтүү өзүнчө түйшүк жаратып, унаалардын калың кезегин пайда кылууда. Улуттук коопсуздук кызматы тарабынан Крим авторитет Рысбек Акматбаевди мыкаачылык менен өлтүргөн кылмыштын бети ачылды. 14 декабрь бейшембе. Акылман лицейи билим берүү министрлигинин карамагынан чыгарылды. Президент Садыр Жапаров Акылман президенттик лицейи жөнүндө жарлыкка кол койду. 165 жеке менчик ооруканалардын лицензиясы жок. Алардын ишмердүүлүгү медициналык талаптарга жооп бербейт. Россиянын депутаттары Кыргызстандын айдоочулук бөлүгү менен иштөөгө тыюу салуучу мыйзам долбоорун артка кайтарып алды. Кайрадан Бишкек абасы кир шаарлардын сап башына чыкты. Борбор кала канткенде ыштан арылат. 15 декабрь жума. Бишкекте экинчи элдик курултай өтүүдө. Бул жолку курултайга 700 делегат шайланып, анын 695-и катышууда. Дини кастыкты козутуу фактысы боюнча Абдуллаев Арстанбек Арстаналай деген кайманат менен белгилүү жаран кармалды. Кыргызстандык куткаруучулар Казакстанда жол тыгында калгандарды куткаруу иштерин улантууда. Мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан үйлөрдү кимдер алат? Адистер жер-жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маалыматтык жыйын өткөрүүдө.